Саламатсызбы урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу замандаштарым. Сиздер менен кайра эле Билимнет шоу телебирүүсү жана мен Атай Самыйбек. Бүгүн биз билим берүү жөнүндө сөз кылмакчыбыз жана бизде ошо билим берүүнүн кызматкери Икрам Абдыкалыков. Сарыма, саламатсызбы Икрам мырза, кош бизнес студиясына кош келипсиз. Кандайсыз? Иштериңиз кандай жана карантинде кандай өткөрдүңүз? Чоң рахмат, кош келдик. Ошо конокко чакырганыңыздар үчүн сиздерге да ыраазычылык билдирмекчимин. Чындыгында билим берүү аябай маанилүү бир көйгөйлөрдүн бирөөсү, өлкөдөгү эң балким бардык нерсени жыйыштырып каралып турган маселелердин бирөөсү. Биз буюрса ушул карантин башталганда бардыгыңыздарга маалым болгондой дистанттык билим берүүгө өттүк. Буну менен бирге кандай десек, жалпы Кыргызстандагы ата-энелер, окуучулар, мугалимдер ошо технология менен таанышууга себеп болду карантин киргенден бери. Ошол көптөгөн ар кандай программаларды, ошо софтторду үйрөнүп окуучуларга кандай таасирдүү, жакшы, эффектүү билим бере алабыз деген бир көйгөй жаралып, ошонун үстүндө иштеп, аз болсо да кичине даярдык көрүп өтүп кеттик. Буну балким карантин болбогондо, бул илдет болбогондо 10 жыл, 15 жыл ушу сүйрөлүп жүрө бермекпиз, бирок бизди мажбурлап ушул нерсеге түрттү. Оюмча эми илдет жагынан жаман болду, бирок билим берүү баягы технология болгон эмени тездеттерди деген максат бар. Анан ошо жакын арада мындай Сапат онлайн деген ар кайсы тиркелмелер тарап баштады. Бул ошо Сапат онлайн деген тиркелме жөнүндө маалымат бере аласызбы? Бул эмне деген? Бул жалпы жөн гана Сапат билим берүү системасынын өкүлдөрүнө ачыкпы, жалпы биздин бардык кыргызстандыктар ачык маалымат берилетпи? Бул жалпы эле Кыргызстанга ачык бир платформа болду. Бирок буга чейин эле, негизи бул илдет башталганга чейин эле бизде ошол онлайн сабактарды кээ бир мугалимдерибиз өзүлөрү тартып, өзгөчө буну олимпиадалык, билесиздер, республикалык, дүйнөлүк олимпиадага даярдаган мугалимдер өзлөрүнүн YouTube каналдарында же болбосо ошондой бир платформаларга жүктөп даярдап коюшчу. Эми 6-класстарды билесиздер, жылына жаз мезгилинде 7-класска кабыл алуу сынактары өтчү. Ошого окуучунун, 6-класс окуучунун кирип, буга чейинки чыккан сынактар кандай болгон, бир сыйра даярданып, ошол жактагы материалдарды көрүүгө бир даяр платформа болуп калды да, мындайча айтканда. Азыркы учурда ошол сиздин ошол системада окуп жаткан балдарыңар кандай окуп атат? Ошо дистанттык окуу деген жөнөкөй мектептердин бир айырмасы барбы, же ошол эле система, билим берүү системасы, билим берүү министрлиги бергендей алгоритм менен эле иштеп жатасыңарбы? Же бир өзгөчөлүктөр барбы? Жок, эми сиздер билгендей, Сапат билим берүү мекемеси бул жеке менчик. Анан белгилүү бир бөлүгү дагы ошол билим берүү министрлигине карагандыктан жалпы ошол билим берүү министрликтин берген программасы, бирок андан сырткары дагы өзүбүздүн баягы профилдик окутууга өткөнбүз, билесиздер. Ошого дагы байланып кичине өзгөчөрөөк болду. Мисалы, мен 2 карындашым бар. Азыр эми ата-энебиз менен туруп карындаштарыбыздын окугандарын көрүп атабыз да. Мисалы, WhatsApp'тан бир тапшырма жиберип коет, же болбосо ошол телевизордо мугалимдер 3-шериктен кийинки эмеде эс алууда сабактарын тартып жүктөп азыр ошо каналдардан берилип жатат. Биздики өзгөчөлөнүп EduPage деген системабыз бар, өзүбүздүкү. Ошол EduPage системасында тест даярдап, үй тапшырма берип, экзамендерди даярдап, презентациялар жүктөп, видеолорду жүктөп, ошону жиберип атабыз. Аяктан окуучуга дароо ата-эне да көрө алат, ал системада. Окуучу да көрө алат. Аяктан даярдап, тапшырманы аткаргандан кийин мугалимге, мындайча айтканда, бизге бир эме келет.
уведомление деп койсок болот. Мисалы бир ушул бала кирди, көрдү, жазды, аткарды деген нерсе келет. Ошого жараша. Анан экинчиден баягы Zoom деген программа аябай популярный болуп кетти окшойт. Конференция, видео конференция. Zoom болуп кетти. Бум болуп кетти. Zoom'da да ошол кирип өтүлүп атат сабактар. Мисалы жумасына 2 сабак болсо, бир сабагын өзүбүздүн ошол теманы өткөндөн кийин бир сабакты EduPage'тен бир тапшырма жиберип атабыз. Мындайча айтканда баягы теория менен практиканы кичине экөөнү эме кылып, акырдан серпиштирип балдарга бергенге аракет кылып атабыз. Сиз өзүңүз ушу информатика жагынан мугалим болсуз, ошо анан бирок мындай болот да, кедейлер ошо баары эле онлайн кылыш керек, баары эле онлайн деле келечек онлайнда дейт. Бирок сиздин пикириңиз канчалык пайызы онлайн болуш керек, канчалык пайызы офлайн болуш керек? Анткени менин жеке пикирим, офлайнсыз бир билим берүү бул мүмкүн эмес. Ошо сиздин пикириңиз кандай бул тема боюнча? Мен деле толугу менен сизге кошулам. Бул нерсени эми бир гана офлайн, анан бир гана онлайн деп эмете албайбыз. Эми мектеп бизди чынын айтканда турмушка даярдап атат да, бул социалдашуу жери болуп атат да. Мисалы мен окуучумун, мен башкалар менен тил табышканды үйрөнүп атам. Мен класстагы түрдүү мындайча айтканда мүнөзү болгон балдар менен бир жашаганга, бир жерде жашаганга аракет кылып атам да. Анан офлайн боюнча, онлайн офлайн боюнча мындай маселелер туулуп атат. Мисалы баалоо жагында онлайн чынын айтканда кичине эмерээк келет экен. Себеби биз бир тапшырма бергениңизде бала ал тапшырманы канчалык даражада өзү аткарганын сиз баалай албайсыз. Себеби жанында болбогондуктан көрө албайсыз. Офлайндын бир маселеси ушул эми азыркы заманда ар түрдүү ошондой илдеттер чыгып атат, вирустар болуп атат. Мисалы аба ырайы өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы кар жаайт, жаан жаайт. Ар кандай ар түрдүү эме болуп атат, кырдар болушу мүмкүн. Ошого да даяр болуу үчүн онлайн системасы да керек. Жокко да чыгара албайбыз. Бирок менимче сиз айткандай офлайн дагы басымдуураак болот го. Себеби биз дагы баягы мугалимдер сабак берип атабыз, Zoom'дан берип атканда окуучунун көзүнө карап, же болбосо ошол канчалык деңгээлде түшүнүп атканын байкай албайсың да, сезе албайсың да. Сезген учурда эмне кыласың? Акырын бир суроо берип туруп, балким артка түрдүрүп, бир 5-10 мүнөт көңүл алып, артка түрдүрүп, же болбосо баланын көңүлүн башка жакка буруп, кичине алабыстып, мээсин сергитип, анан улантып кетесиң балким. Ошондой да учурлар болуп калып атат. Ошондуктан офлайнга жетери жок го дейм. Офлайнда биз дагы сагынып калдык окуучуларыбызды. Сонун аябай эме болуп атат. Сизде мугалимдер болсо сонун болмок эле көбүнчөсү. Анан азыркы учурда ар дайым эле мындай мындар мурун айтат да, мындай биздин ошол мындагылар жакшы болчу, мыкты болчу деп ата-энелер. Биз дагы кичинекейлерди карап, биз алардан биздин кезибизде мындай болчу депчи. Сиздин пикириңиз боюнча азыркы балдарыбыз, азыркы ошол мектеп окуучуларыбыз кандай? Ушул 21-кылымдын балдары кандай? Эмне өзгөчөлүктөр бар? Биз менен эмне айырмасы бар? Биз ошол 90-жылдын балдары болсок, алар ошол 21-кылымдын балдары эмне өзгөрмөй? Специфика жагынан, ой жүгүртүү жагынан, анксиязм жагынан бир өзгөрүүлөр барбы же алар бизге окшогон эле балдарбы? Абдан жакшы суроо болду. Азыр билесиздер, муунду X, Y, Z деп бөлүп койгон билесиздер, баарыңыздар уксаңыздар керек. Азыркы ошол 2000-жылдан азыркыга чейин төрөлгөн балдарды Z муун деп коет, поколение Z деп коет. Булардын бир өзгөчөлүгү, булар бир нерсеге бат жетүүнү каалайт. Мисалы бизге окшоп, биз дегенде мен деле жашмын да, баягы биздин ата-энелерибизге окшоп, баягы үйдү 10-15 жылдап салып, машинаны аябай баягы жылдап чогултуп алып, анан аны машинага той өткөрүп, үйгө той өткөрүп, буларда андай нерсе жок. Булар бир нерсеге шап жете калыш керек. Оңой жол менен жетиш керек. Ылдам түрдө. Көңүл жагынан мисалы бир нерсеге чыдап отура алышпайт мисалы. Максимум мисалы сабак берип атканыңда бир 20-25 мүнөт жетет. Кызыктуу болсо жарым саат болушу мүмкүн. Бирок андан 45 мүнөт, 1 саат бул балдарды көңүл бурал эмес кыйын да. Бир жака топтоп, оюн топтош аябай кыйын нерсе. Анан ушул билесиздер баягы акыркы мезгилдерде ушу IQ менен EQ деп коет го. Баягы моралдык
моралдык көрсөткүч жана ошол менталдык көрсөткүч деп бөлүп койсок болот. Ошол маселе боюнча да мындай нерсе жаралып атат. Бүгүнкүгө чейин IQ-ну кээ бир адистер, кээ бирки окумуштуулар IQ-ну алдыңкы орунга алып келе турган болсо, азыр акыркы мезгилде EQ-га басым жаза баштады. Эмоционалдык коэффициент. Себеби мындай болуп атат. Мисалы бардыгыңызга ошо маалым болгондой, мисалы биздин өзгөчө сапат билим берүү системасы, биз окуучуну куш катары көрөбүз да. Куш катары көрсөк, бир канатын билим десек, бир канаты бул тарбия, мекенге болгон сүйүүсү, ошо ареттик, атуулдук сезимдери, ошо адамгерчиликтүү, ошол адамды сүйгөн, гуманист адам катары көрөбүз да. Ошондуктан IQ менен EQ-нун негизи эң идеалдуу болуусу бул экөөнүн бир деңгээлде болуусу экен да. IQ-нун учуп кетип, аябай мындайча айтканда зээндүү бала болуп, бирок EQ моралдык жагынан калып калганда, бул окуучунун же болбосо бул адамдын, бул баланын коомго тийгизе турган пайдасы аз экен да. Өкүнүчтүү нерсе ушундай болуп атат. Эми көрүп атабыз. Ошол эле коррупцияга аралашып кетип атат, кийин белгилүү бир махинацияга коррупция, андай мындай көп нерсеге, мындайча айтканда, коомчулукка пайдасы тийбейт да. IQ бир гана IQ-су көтөрүлүп калганда. Ошон үчүн EQ жагындагы кароо бул аябай маанилүү нерсе экен билим берүүдө. Сонун. Ал эми бизде мындай байкап көрсөк, акыркы учурда STEM деген мындай science, technology баары эле ошол жерге бүт баары эле программист болуп эле бүт курстарды байкап көрсөк интернетте, баары эле программист болуп акча табасың, сон болот эле. Лимонду окуу, лимон пейджинди окусаң баары эле бүт баары эле Amazon, Microsoft, Google деле иштейт, бүт баары эле мындай баары эле тың адамдар. Сонун бизде аябай эле жүрөк сүйүнөт ушундай чет өлкөгө кетип, ийгиликке жаратты деген. Бирок ошол учурда гуманитардык билим берүү ал деле канчалык деңгээлде маанилүү жана аны сакташ керекпи же кой бул бизге акча алып келбейт, баарын эле STEM-ге көңүл бурайлы деген позиция менен ошол багытта иштеш керекпизби? Сиздин оюңуз кандай? Ошол куш канат tutпайсызбы? Бул тармакта, бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эквилибриум, баланс сакталыш керекпи же STEM-ге багыт кылыш керекпизби? Албетте бир баланс сакталыш керек. Себеби эми коомдун ичинде бир гана программисттерден түзүлбөйт да коомчу. Мисалы биздин мектептерибиз бар. Ошондой эле биздин кандайча айтканда мамлекеттик ишкерлер керек, жакшы менеджерлер керек, медиктер керек, мисалы тилчилер керек. Эми муну чоюп отурсак көп да. Бир эле STEM жакка басым жасоо бул туура эмес. Болушу мүмкүн, балким баягы дүйнө менен жарыш үчүн бул технологияда биз биринчи орунда туруш керекпиз деген балким бир ой келиши мүмкүн, бирок албетте гуманитария дагы сөзсүз керек. Мисалы азыр программистке деле мындай карап көрсөңүз, эми тарынбасын STEM-де болгондор, мен өзүм деле баягы айтишникмин, бирок мындайча айтканда жанагы стартаптарды карасаңыздар, инвестиция кылган, ошого неме кылган көбүнчө бул бизнесмендер болуп атат да. То есть мындайча айтканда гуманитарный жактан келген адамдар болуп атат. STEM-дер ошол нерсени аткарып коюп атат. Анан сөзсүз керек, бул тигинси да, бунусу да бизге керек нерсе да. Бирөөсүн жок, булар кереги жок, тигилер кереги жок дегидей биз бир роботтордун өлкөсү эмеспиз. Же келечек жана кинолордогудай только автоматизация менен болбойт ал нерсе. Адамдар бизге медиктер да керек, мугалимдер да керек, сөзсүз түрдө башкаруучулар да керек, бизнесмендер да керек. Ошондуктан гуманитарный бул деле бизге керек да. Ошол дагы бир суроом бар, ошо билим берүү. Бүгүн сиз билим берүү жөнүндө негизги темабыз болгондуктан азыркы учурда ошол программа бар, мындай математикада математиканы окуйт, ал эми геометриядан геометрияны окуйт. Бирок бизде мындай көп, өзүм дагы мектептеги окуучу болгон, ошол билим алган нерсем жашоомдо кандай колдоном деген көп суроо пайда болот. Ошо азыркы учурда биз өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн жаштарыбызга кандай скиллстерди, мындай навыктарды үйрөтүшүбүз керек. Ошо эң негизги бирөө айтат, ошо адам менен маек куруу, коммуникация жагынан иш жүргүзүү деген. Ошо сиздин пикириңиз боюнча кайсы навыктар, кайсы скиллстер биздин жаштарга өтө маанилүү? Ошо кайсы жерге көбүрөөк
көңүл бурушубуз зарыл? Абдан жакшы суроо болду. Мен ошол информатика мугалими болгондуктан сырткары жогорку окуу жайлар боюнча кеңешчи болуп иштеп келдим. 5 жыл ошол тармакта да жүрүп калдык. Ошол бизге бир 15-13кө жакын мамлекетти кыдырып, ошактагы жогорку окуу жайдагы кабыл алуу комиссиясы менен ошол жолугуп, сүйлөшүп, маектер болду, жакшы маектер. Ошактан менин өзүм байкоом боюнча алардын берген жооптору, уккан нерселерим менен тажрыйбага таянып, мындай нерсени айта алам. Азыркы учурда ар тараптуу окуучу керек болуп атат бизгечи. Мисалы, ошол эле баягы билесиздер, топ 100 деп аябай мынтип эме болуп атат го, топ 100дөгү университеттерге жиберүү, ошактагы билим алса биздин окуучулар дегендей баягы эме болуп атат. Ошол жердин комиссиялары менен сүйлөшкөнүбүздө бир эле нерсени угат экенсиздер, бизге ботаниктер кереги жок дейт. Бизге ар тараптуу керек болсо ошо лидерлик жагынан, баягы сүйлөө, ораторский, ошо өзүнүн ораторский, чечен, сөзгө чечен болуу, ошондой эле спорттон сөзсүз түрдө жок дегенде бир спортто аябай жакшы болуусу, жок дегенде бир музыкалдык аспапта ойносу, ошол нерсенин баары бир адамды толук адам кылат экен дейт да. Ар тараптуу болуш керек дейт да. Анан баягы университеттердин кабыл алуу статистикасын карасак, мурда ушундай бир кандай десем, бир эме бар болчу, стереотип бар болчу. Мен мисалы билесиздер, SAT деген тест бар, стандарттык дүйнө жүзүндө кабыл алынган. Биздин ОРТге салыштырсак болот да. TOEFL бар, мисалы англис тилинин деңгээлин аныктай турган тест. Балдар ошо стереотип ушундай болчу. Ушул тестти мен жакшы берсем, жок ошол топ 100дөгү университетке оңой эле өтө алам деген бир ой пикир болчу да, стереотип бар болчу. Бирок ошол комиссиялар, ошол айтуулар боюнча бизге андай окуучулар кереги жок дейт. Жөн эле жанагы ипподромдо чуркаган аттар кереги жок бизге дейт да. Ошондой эле окуп атат. Анан көк буруудагы мындай сөзсүз түрдө эмне кылсын деп атат, караңыздар. Баягы алып аткандагы критерийлер эмне болуп атат? Мисалы 30% мектептеги баалар болсо, 30% эмес, бир 15% ошол тест, стандарттык тесттер. Анан уже нары жакта волонтерский кандайдыр бир ыктыярчылык кылдыбы, эмне кылды бүгүнкү чейин. Ошондой эле жазган, өзүнүн жазган жанагы дил баян, мотивационный эссе деп коет го баягы, ошонусунда. Анан мугалимдин берген рекомендациясы, ушунун баары чогулуп келип туруп, анан баланын ийгиликтүү тапшыруусуна эме болуп атат, негиз болуп атат да. Анан бияктан булар аябай акылдуу кылып атат, себеби караңыздар, тест менен бала SAT-ни жазып коюшу мүмкүн. Бирок бул баланын канчалык деңгээлде ошо сиз айткан скиллдери текшериш үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле сертификаттарын карап атат да. Мисалы, адамгерчиликтүү, кемчиликтүү эмеспи? Мисалы, мындай дейли, кейс бир учурду байкап көрөлү. Мисалы, сиз менен мен тапшырдык деп коелу, Стэнфордко тапшырдык. SAT-дин көрсөткүчүбүз 1 болуп калды. Бааларыбыз деле Кыргызстанда окугандан кийин отличник болуш оңой эле нерсе. Отличник болуп калдык. Тесттерибиз окшош. Эми бул приемный комиссия эмнеге жарашат карайт? Мисалы, карайт дагы, сиз мисалы бардыңыз Оштогу бир айылда эмне кылдыңыз? Барып ушу сел жүрүп атпайбы азыр түштүк жакта? Ошол жакта мисалы бардыңыз, бир жардам бердиңиз. Анан ошол Кызыл Ай сизге эме берди, сертификат берди. Анан менде осал сертификат жок. Биякта уже сиз алдыңкы бир баскыч алдыга жылып атасыз да. Мындайча айтканда, мен артта калып атам, сиз алдыга жылган болуп атасыз да. Анан эсседен эмнени билип атат? Эсседен сиздин канчалык деңгээлде ошол жана айтылган скиллдер, ошол мисалы сиз канчалык деңгээлде лидерлик ошол эмең сыпатыңыз бар, канчалык деңгээлде адамгерчиликтүүсүз, ошол нерсени бир окуя менен айтып берсеңиз, алар психологдор болуп калганда уже билип түшүнүп алышат. Ошо эсседен эле өзүңүздүн сиздин ким экениңизди түшүнүп, анан рекомендация менен салыштырып көрөт, мугалимдин берген. Экөө бири-бирине дал келген болсо, анда ал окуучу мыкты окуучу деп эсептелет да. Анткени анда сиз айтканыңызда жөн гана баага же тесттерге көңүл бурбай, жалпысынан өзүбүздүн ар тараптуу өнүгүүбүзгө көңүл буруш керек. Сонун бирок азыр бизде деле мындай болуп атпайбы? Ошо карантин учуруна кайра келели. Карантин учурунда мектептер жабылды, баардык балдарыбыз биз менен ошо балдарыбыз менен бирге үйдө болуп калдык. 24 саат дегендей да. Анан ошондо көптөгөн ата-энелер менен сүйлөшсөк, ошо чын эле биз ошол мугалимдерди канчалык деңгээлде
мындай стресске мындай бекем боло турган, мындай стресс устойчивый болгонун сездик дейт. Анткени өзүбүздүн балдарыбызды чыда албай бир жакка жоготушуп качан мектептер ачылат деген үмүт менен жашап жүрөбүз дейт да. Быйыл ачылбайт деп ойлойм, бүтөт. Бирок ошол үй билим берүү кайсы жерде башталышы зарыл. Бул үй бүлөнүн ролу кандай болушу керек? Чын эле биз ошо бакубат, күчтүү бир мамлекет курабыз. Бакубат балдарыбызды чындай эле ар тараптуу жагынан, эмоционалдык жагынан, менталдык, моралдык жагынан ден соолуктуу болуу үчүн үй бүлөнүн ролу кандай? Үй бүлөнүн ушул баланын билим берүү системада эле жалпы ушул билим берүү жаатында үй бүлөнүн таасири абдан чоң, чынын айтканда. Себеби бул негизи тарбия менен билим үй бүлөдө башталат, билесиздер. Кичинекей кезинен эле ошол китепке болгон сүйүүсү, мисалы Инстаграмда, Фейсбукта кээ бирде көрүп калабыз, кээ бир үй бүлөлөр отуруп белгилүү бир саатын китеп окууга бөлүп атышпайбы? Жалпы үй бүлө менен отурупчу. Бала көбүнчө убактысын эми белгилүү бир бөлүгүн мектепте өткөрсө дагы, бирок дайыма жанында жүргөн ата-энеси да буга аябай таасири чоң да. Мисалы ата-энеси телефонду кармабай, китепти кармап отурган болсо, ал бала дагы эрте сизден китеп сурайт да, телефон сурабайт ал бала. Ошондуктан үй бүлөнүн ролу аябай чоң да. Анан мындай нерсе бар. Биз эми мисалы Сапат билим берүү мекемеси, бизде билесиздер, жатакана бар, жатак система иштейт бизде. Балдар жатаканада болгон үчүн балким ата-эне эмес, дагы көп тарбиячы менен мугалимдин ролу болушу мүмкүн, бирок эми бул бизде окуган Кыргызстанда бир 5%, 3% окуучу болушу мүмкүн да, жалпы Кыргызстанды алганда. Бирок калган 97% ошол ал окуучулар үйүнө барып келишет күндөчү. Анан биякта мындай нерсе бар. Кооперация деп коюшат го, баягы эки тараптуу мындайча айтканда кызматташуу керек да. Себеби сиз үйгө барганда ошол тапшырманы контролдоп, тапшырманы аткара турган ата-энелер да, мисалы. Окуучуну жиберип атат, мугалим бир үй тапшырма берип атат, үйдө тапшырманы аткарып жардамдаша турган бул ата-эне болуп атат. Анан ошондуктан ата-энелер дагы жөн эле баланы мектепке берип коюп, анан четке чыгып кеткен күнү биякта мындайча айтканда бала кээ бир учурларда жазадым, мынтип койдум, тигинтип койдум деп эметиши мүмкүн да. Чынына келгенде үй бүлөнүн тарбиясы, үй бүлөнүн ошону контролдошу аябай керек да. Баланы биз ошо үй бүлө жөнүндө маек куруп жатабыз. Бирок азыркы учурда да карап байкап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулукка өтө эле курч болуп кетти. Азыркы карантин учурунда 60%га көбөйүп кетти деген сөз болуп атат. Бул аябай өкүнүчтүү бир көрүнүш. Анан сиз азыркы учурда 5 жылдан бери билим берүү системасында ошо ата-энелер менен тыгыз мамиледе экенсиз, тыгыз иштейт экенсиз. Анан азыркы учурда үй бүлөлүк институтубуз азыр канчалык, кандай деңгээлде? Ошол келе кризисте дейт, келе жөн эле нормально, ошо азыркы үй бүлө башкача болуп калган дейт. Ошо сиздин көз карашыңыз кандай? Үй бүлөлүк институт жөнүндө, балалыктар жөнүндө сөз кылсак. Үй бүлөлүк институтта эми сөзсүз эми зордук зомбулуктар, ошо сиз айткан бардыгы эле ата-эне бул бир мугалим катары эмете албайт да. Мугалим катары баласына мамиле жасай албайт. Себеби биякта психологияны билиш керек, биякта баягы баланын канчалык баланын деңгээлин билиш керек да. Мисалы ата-эне мындай болуп атат да, үйдөгү жана зордук зомбулук неден башталып атат? Окуучуга бир тапшырма келип атат, анан атасы менен же апасы менен жаза отуруп, ошого баягы апасы күткөн жыйынтыкты көрө албай калганда ата-энеси нерв болуп, же болбосо ошондон башталып кетип атат да бул нерселерчи. Анан бияктагы менин оюмча буну ушу карантин башталгандан кийин эле мисалы ушу Zoom аркылуу болобу, же болбосо WhatsApp аркылуу болобу, же болбосо жеке ар бир ошо класс жетекчи өзүнүн ата-энесине чалып, же болбосо ошол бир видео конференция өткөрүп, ошол мындайча айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзсө жакшы болот эле да. Мисалы тапшырманы берилет, тапшырма берилгенден кийин өтө эме кылбаңыздар, анан кандай мындайча айтканда сарсанаа болбоңуздар, бала ушу же болбосо мугалим билет да, сиздин деңгээлиңизди билген үчүн, мисалы Алмаз ушундай жерде кыйналып калышы мүмкүн. Кичине мондай кемчиликтер бар болчу, сиздер ошол жактарды кармалашып көтөрмөлөп коюңуздар дегендей эме болуш керек болчу да. Анан сөзсүз түрдө биякта бир гана ата-эненин дагы күнөөсү жок, мугалимдер бизде деле кичине бар болсо керек.
себеби очойгон тапшырмаларды берип салып атабыз. Азастан бербей, эми карантин болгондуктан азгырык көп билесиздер. Үйдө отурганда интернети бар, компьютери бар, анысы бар, бунусу бар. Баланын оюн топтоо кыйын да, чынын айтканда. Анан ошондуктан азыр бузуп коеюн сөзүңүздү. Анан сиз айтып атпайсызбы, мугалим мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Мүмкүн сиз жеке мектепте окуйсуз, мүмкүн маянаңыз көп, мүмкүн сиз көбүрөөк аласыз. Бирок азыркы жаш мугалимдерди алып көрөлү, биздин курактуу балдар. Алар 4 жыл университетте иштеп, бир барат, ал жакта же үй жок, же эмеси жок, 5-6 миң, 7 миң, 8 миң сомго иштеш керек. 40-30 бала менен. Анан ойлосоңуз, ошол биздики азыркы учурда ушундай маянага каяктан мотивация алат. Анан жалпысынан биз ошол ком катары, эл катары, мамлекет катары, анткени мамлекеттин бул жөнгөн өкмөт эмес, же жогорку кеңеш эмес, биз баарыбыз мамлекетпиз. Биз кандай бир олуттуу өзгөрүүлөргө муктажбыз билим берүү системасында. Анан сиз ошол мындай керек, тигиндей керек дегенден мугалимдерге дагы кандай бир жардам бере алабыз жана биздин Кыргызстандын мугалимдери кандай жардамга, кандай көмөктөшүүгө муктаж? Чынында билим берүү, өлкөбүздөгү билим берүү аябай мындайча айтканда чын ыйлай турган бир абалдабыз да. Эми чын-чынына келгенде ошондой да. Муну жашырганда баягы гангрена болуп кетет да. Муну элдин баары айтып эле жүрөт, коомчулук билет, акшынакай эле. Эми бул билим берүү жаатында чын эле мисалы балким өкмөткө жакшы бир статистикалар, жакшы сандар барып аткандыр. Балким баягы материалдык база боюнча кээ бирде отчет берип калышат. Мисалы бир гана бул нерсе жетиштүү эмес да. Мектептерди салып койгондон кийин сиз айткандай ичиндеги сабак берип турган мугалим да бул. Ошондуктан бул аябай чоң бир реформага эме болуп турабыз да, сусап турабыз да. Чоң бир реформа кылыш керек. Бул реформа кылмайынча эми мына билесиздер, баягы эл аралык баалоо эме сынактар бар, PISA бар мисалы. Бул 2009, 2007 өткөрүлдү, 2009, 2014 өткөрүлдү. Акыркы орун эле. Акыркы биздин деңгээлибизди билесиздер эми. Жалпы айтыштын кереги жок. Бул ошо эл аралык уюмдар көзүбүзгө сайып атат, силердин билим берүүңөр ушул деп көрсөтүп берип атат. Бирок ошого карабастан эми кичинекей бир реформалар жүрдү дегендей кылганыбыз менен бул мектеп салып койгон менен жетпейт да. Бул аябай чоң бир нерсени камтыйт да. Мисалы сиз айтып атасыз, реформа керек. Ошо да кыска жана нуска айтпайлы. Кандай реформалар? Кандай реформа керек? Кандай биринчи кадамдар кандай болуш керек? Сиздин пикириңиз боюнча сиз уже 5 жыл билим окудуңуз, чет өлкөдө окуп келдиңиз, эл аралык тажрыйбаны билет экенсиз. 5 жылдан бери мен мул жакта окуп атам, эң күчтүү билим берүү системасында окуп атам. 14-15 мамлекетке барып келдим деп атасыз. Азыркы учурда мындай сөз кылып бербей саясатчы болбойлу. Азыр ошол кандай кадамдар керек? Сиздин пикириңиз боюнча, жеке пикириңиз боюнча. Жеке менин пикирим, буга кошуласыздар, кошулбайсыздар дегендей, эң биринчи эле сөзсүз түрдө бул айлык. Бул мисалы мугалим болгондон кийин сиз жалпы эле бир иш кылып атканыңызда мээңиз тынч болбосо, ошол эле элементардуу тамагыңыз жок болсо, элементардуу кийимиңиз бүтүн болбосо, үйдө бала чагаңыз ачка болсо, ал киши сабак бере албайт. Ал кишинин ою эмне болот? Эптеп танаписке чыкканда таксовать этсемби, же каникулду күтүп, каникулда Москвага барып иштеп келсемби деген сыяктуу бул өзүн өзү келиштирбейт ал киши. Өзүн мындайча айтканда бир дагы бекемдетейин, күчтөтөйүн, билимди берип балдарга мисалы окуу процессинде кандай башка методдор бере алам деп өзүн ойлонбойт бул киши. Сөзсүз түрдө бул айлык эң биринчи биздин көтөрө турган. Керек болсо ошол кичине билесиздер, бул жылы айлыктар көтөрүлдү. Ошо биздин мамлекеттик мектептерде иштеген мугалимдер көтөрүлдү, бирок менин оюмча жетишсиз да. Дагы көтөрүп ошол коомдо баягы аскерлердин, мугалимдердин, анан медиктердин мына көрүп атпайсызбы? Карантинде деле эң көп мындайча айтканда жанагы мемдер жүрөт го. Титаник чөгүп атса, жана скрипка ойногондор бул мугалимдер депчи баягы. Титаник чөгүп атат, ситуацияны ошол эме деп, анан биздин медиктер, ошо айымдар, медиктерибиз, алар дагы ушул эмеде процесс ушул абалда аябай көп эме кылды. Ошол эле военныйлар, бул үч мындайча айтканда 3 катмардагы адамдардын маянасын көтөрүш керек. Ошонун ичинде мугалимдер болуп атат. Мугалимдин айлыктарын. Бул биринчиден. Экинчиден
ошол жанагы гранттардык билесиздер, баягы ОРТ негизинде, ЖРТ негизинде, жалпы республикалык тестирлөө негизинде жогорку окуу жайларга гранттык орундар берилип атат. Мугалимдер берилип атат. Бирок ошол жакта эгер байкап көрсөк, аябай аз бир ОРТ менен берилип калат да. Мындай бир пикир жаралып калып атат. Эми эгер айлыкты көтөргөн болсок, бул биякта мотивация болот да. Адамдарга мотивация болот. Демек, мугалим болууга дагы жаштар кичине эми аз болсо дагы ошол жака ойт да, мындайча айтканда. Ойт. Анан ошол жогорку окуу жайларга тапшырып атканда мугалимдердин ЖРТ эмесин көтөрүп туруп, чыныгы ишин жакшы билген, майын чыгарган адистерди алсак жакшы болот да. Анан ошол сөзсүз түрдө жогорку окуу жайдагы ошол педагогика факультеттерин каралып, аякта да өзүнчө реформа болуш керек да. Себеби эми көп эле угуп калабыз, баягы мектепти бүтүрүп келгенден кийин айылда сабак берип атканда бул нерсе бизге айтылган эмес, же мындай нерсени билчү эмесмин дейт да. Бул нерсеге көңүл буруш керекпиз да. Анан баягы сиздер да билсеңиздер керек, дүйнөдө стажировкага көп көңүл бурулат, Ошо стажировка жогорку окуу жайга кирген окуу эменин, окуучунун, студенттин, ошо педагогика бөлүмүндө студентти керек болсо жыл сайын эмес, ушу жыл ичинде дагы бир часовик кылсак дагы, бир мектепке кылсак, ал киши, ал бала, ал окуучу университетти бүтүп аткандан кийин белгилүү бир тажрыйбасы болуп калат да. Мындайча айтканда, колунда белгилүү бир тажрыйба эме болуп калат. Анан жалпы ошол реформалардан дүйнө өзгөрүп атат. Дүйнө өзгөргөн сайын биз бир эле ошо көбүнчө азыр билесиздер да, советтик билим берүү системасы менен уланып келатат көп нерсе. Анан эми баягы гранттар бөлүнүп атат, сырттан мындай кыскача тезистик азыр биз мындай түшүнүп атам, мугалимсиз, чеченсиз ошол айттыңыз, ошол грант, стажировка деп эле мындай кыскача айтып берсеңиз болот. Программабызды мындайча айтканда куррикулум деп коет го, программаны, билим берүү программасын жаңылап туруш керекпиз да. Же болбосо белгилүү бир убакытты белгилеп, 2040 дедикпи, 2030 дедикпи, ошону белгилегенден кийин ошого жараша иштеп чыгыш керекпиз да. Анан өзүнчө эмес, 1ден 4кө, анан 5ден 9га чейин, 10дон 11ге чейин эмес, 1ден 11ге чейин деп бир эле каралып туруп, себеби бири-бирине байланган да. Бир эле карап туруп, ошого жараша жаңылануу. Анан бизде билесиздер, баягы билим берүү академиясы бар. Ошо билим берүү академиясы акыркы малда аябай пассивдик бир эмеге өтүп кетти да. Режимге өтүп кетти. Эмнеге булар айлык алып атат, ошолор кылыш керек дейт, бирок жанагы реформага келгенде эле кайра билим берүү өзү эле эметип кетип атат. Болбосо бул негизи Кыргыз билим берүү академиясынын иши да. Ошол программаны эме кылып, программаны түзүп, реформа кылуу көбүнчө ошолорго байланыштуу нерсе да. Ошол жакка да көбүрөөк көңүл буруп коюш керек да. Түшүнүктүү. Азыр дагы бир суроо. Университет азыркы учурда мындай бизде мен жашоомдо ата-энем айтчу. Сөзсүз түрдө ошо университетке тапшырып, ошо жогорку билимге ээ болуш керек, диплом алыш керек деп. Дүйнө өзгөрүп атат. Анан азыркы учурда ошо киберспорт деген пайда болду, мындай биздин балдарыбыз 11 класста да таштап бир университетте окуган, өзүн интернет аркылуу бир нерсе үйрөнүп алып, акча тапкан адамдарыбыз бар. Азыркы учурда жогорку билим жайлары кандай болуш керек, же сөзсүз түрдө ал жака биз балдарыбыз абитуриенттер тапшырыш керекпи, же өзүнүн бир жолун таап кетсе, билими жок болуп эле, орто билим менен эле уланып берсе болот. Ошо сиздин жеке пикириңиз кандай? Эми поступать или не поступать? Поступать или не поступать. Азыркы дагы бир орчундуу маселе да, азыркы 11 класстарга. Чын эми азыркы ошол сиз айткандай киберспорт бар, онлайн түрүндө акча тапкандар көп. Анан эми чын эле коомчулукта азыр эми биздин окуучуларда деле бар. Мисалы агай мен университетке тапшырбай эле бизнеске аттанып кетсемби дегендейчи. Биякта дагы бир нерсе болуп атат. Демек биздин жогорку окуу жайлар Кыргызстандагы биздин окуучуларды канааттандырарлык бир деңгээлде эмес да, демек. Себеби мен өзүм инимен билем, мисалы, иним биякта окуду, университетин айтпай эле коеюн, атабай эле коеюн. Эми бир жыл окуду, экинчи жылы байке мен андан көрөк акча тапсам жакшы болот, себеби убактым жөн эле короп атат деген бир сөзү бар да. Бул нерсени жашадык, көрдүк. Бул жерде окуучуларга эми баягы мугалим болгондуктан биз айта албайбыз да. Эми тапшырыш керек. Бирок менин оюмча окуу жайларга тапшырып атканда, мисалы ошо сырт жактан барып белгилүү бир жогорку окуу жайды бүтүрүп, анан кайра келсе мамлекетине көбүрөөк пайдасы тиеби деген ой пикир бар да. Тапшырып окуйм десе, максатты бийигирээк коюп,
бийигирээк максаттарды коюп, жакшы жерге барып, ал жерден ошол акча менен эмес, өзүнүн билими менен, өзүнүн мээси менен бүтүрүп келип, ошол болгон билимин элине жумшаса, керегине жарайт го деп ойлойм. Чет өлкөдөн тажрыйбасын топтоп, башка элдер бизге келип, жакшы сонун берсе, жакшы пикир кошулам. Анан азыр акыркы суроом, ошол убактыбыз азайып калды. Китеп болбогон үйдө же китеп окулбаган үйдө кут жаралбайт деген бир сөз бар. Сиз ошондуктан ошол сиз китеп окуу деген бир нече жолу айтып кеттиңиз. Анан биздин ошо жаштарыбызга, жарандарыбызга кайсы китептерди сунуштамаксыз? Кантип китеп окуу маданияты да керек да. Жөн эле китеп окуу деген эме бул деле туура, бирок кандай окуу маданиятына калыптанышыбыз зарыл жана бир 3 же 5 китепти сунуштап бересизби биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө? Эми биякта билесиздер, китеп түрлөрү бар. Кызыктуу бар, керектүү китептер бар, анан баалуу китептер бар да. Мисалы, баалуу китептер сиздин ички дүйнөңүздү, дүйнө көз карашыңызды 180 даражага өзгөртүшү мүмкүн да. Керектүү китептер бар. Керектүү китеп ошол эле жол эрежелери деген сыяктуу. Анан кызыктуу китептер жанагындай Гарри Поттер же болбосо неме деген. Анан менин жеке ошол биздин көрүүчүлөргө бир сунушум, көбүрөөк ошол баалуу китептерди окуса жакшыраак болот да. Өрнөк катары. Өрнөк катары, мисалы, бир өлкөнүн өнүгүү сырлары, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы, Георгий Петров. Георгий Петров которулду азыр, көп которулмалар чыкты. Ошол китеп. Анан кээ бирки ошол кызыктуу эмес, кызыктуу китептерге мен чын айтканда көп эмете бербейм, себеби баягы 600 бет, 700 бет болуп эле анан кино көргөндөй бир кичине убакытты ысырапчылыкка алып келип коебу дейм да. Анан экинчи китеп, мисалы, мен аябай таасирленген китептин бирөөсү, эми баягы үйлөнгөндүктөнбү 5 языков любви деген бар. Гарри Чепмендин китеби. Мисалы, бул үйлөнөрдүн астында ар бирөө окууга зарыл деп ойлойм. Ар бир жаш окууга зарыл деп ойлойм. Анан үчүнчү китеп эмне болушу мүмкүн? Мага аябай эме болгон. Бул алхимик. Алхимик болушу мүмкүн. Пауло Коэльонуку алхимик болушу мүмкүн. Баягы бул да кичине баалуу, изденүү, ошол өзүнүн жашоондогу эмени табуу, ошого дагы ушул 3 китепти сунуштайт элем. Бирок көбүнчө ошо баалуу китептерди неме кылсак, анан адамдардын ошо биографиясын мен окуган жакшы көрөм, мисалы. Ар түрдүү, айырмасы жок. Ошо кантип көтөрүлгөн, эмнеге келген, себеби адам баласы бир шаблон менен жашайбыз да. Шаблон, кимди көрүп, кандай мээбизде шаблон болсо, ошого жараша кыймылдайбыз. Анан ошол эле Абрахам Линкольндин, ошол эле Джефф Безостун, ошол эле Билл Гейтстикин, Цукербергтердин жашоосун окуп чыкканда белгилүү бир эме пайда болот. Илхом мотивация пайда болот. Чоң рахмат. Аябай жакшы бир кызыктуу бир маектешүү болду деп ишенемин. Анан биздин ошол урматтуу көрүүчүлөр, бийик тоодой жашап жапыз болбойлу, биз оңолсок заман оңолот деген уран менен жашайлы. Бар бололу, сак бололу, бактылуу бололу. Сиздер менен Атай Сомдук болгону. Сак саламатта калыңыздар.